5. bölüm. Bir günü İsa Genisaret gölünün жээгинде турган эле. Кудай сөзүн угууга келген эл көп болгондуктан кысылып турду. Ошондо Иса жээктен эки кайыкты көрдү. Кайыктардан түшкөн балыкчылар торлорун жууп жатышкан. Кайыктардын бири Ысмандык эле. Исанын кайыгына түшүп, жээктен ары бир аз түртүп коюусун өтүндү. Анан олтуруп алып элге таалим бере баштады. Сөзүн бүткөндө Ысманга: "Көлдүн терең жерине сүзүп барып, балык кармаганга торлоруңарды салгыла", деди. Ысман: "О, устат, түнү менен мээнеттенип эч нерсе кармай албадык. Бирок сен айтып жаткан соң торлорду салып көрөйүн", деди. Торлорун салышканда балык мол түштү. Балыктын көптүгүнөн торлору айрыла баштады. Ошондо экинчи кайыктагы жолдошторуна кол булгап, жардамга чакырышты. Алар келишип, эки кайыкты тең балыкка толтурушту. Жүгүнүн оордугунан кайыктар сууга чөгө түштү. Муну көргөн Ысман Петир Исанын бутуна жыгылып: "О, таксыр, менден кетчи. Мен күнөөкөр адаммын", деди. Анткени ушунчалык көп балык түшкөнүнөн өзү да, жанындагылар да үрөй учуп коркуп турушкан. Ысмандын шериктери болгон Зебедейдин балдары Жакып менен Жакан да ушундай абалда эле. Ошондо Иса Ысманга карап: "Коркпо. Мындан ары балык кармагандын ордуна адамдарды Кудайга кантип алып келүүнү үйрөтөм", деди. Алар кайыктарды жээкке чыгарып салышты да, баарын таштап Исаны ээрчип жөнөштү. Иса ошол жердеги айылдардын биринде жүргөндө, ага бүткөн боюн пес баскан оорулуу адам жолукту. Ал Исаны көрөөрү менен алдына келип, чөк түшүп жалынды. "О, таксыр, эгер сиз кааласаңыз, мени айыктыра аласыз". Иса колун созуп ага тийгизди да: "Каалаймын, айыккын", деди. Оорулуу ошол замат айыгып кетти. "Бул тууралуу эч кимге ооз ачпа", деп буйрду Иса бул адамга. "Бар да өзүңдү дин кызматчыга көргөзүп, айыкканыңдын далили катары Муса буйруган курмандыкты алып баргының". Иса жөнүндө кеп сөз дагы жайылып, көптөгөн адамдар анын сөзүн угуп, дарттарынан айыгыш үчүн туш тараптан ага келип жатышты. Иса болсо ээн талаага барып сыйынып турду. Иса таалим берип отурган күндөрдүн биринде эгебиздин кудурети оорулардын айыгуусунан көрүнүп жатты. Галилея менен Иудея аймактарынын туш тарабынан жана Иерусалимден келген фарисейлер, дин мугалимдери да Исанын таалимин угуп отурушкан. Аңгыча бирөөлөр шал болгон адамды төшөнчүсү менен көтөрүп келишти. Аны үйгө киргизип, Исанын алдына коюуга аракет кылышты. Бирок элдин көптүгүнөн өтө алышпады. Ошондо алар тамдын үстүнө чыгышты да, төбөсүн тешип, оорулууну төшөнчүсү менен Исанын алдына түшүрүштү. Иса алардын ишенимин көрүп, шал адамга: "Пендем, күнөөлөрүң кечирилди", деди. Дин мугалимдери менен фарисейлер болсо өз ара: Бул адам Кудайга акарат келтирип атат. Күнөөлөрдү бир Кудайдан башка ким кечире алат? дей башташты. "Эмне деп жатасыңар ичиңерден?" деди Иса алардын оюн билип. "Күнөөлөрүң кечирилди деп айтуу оңойбу? Же ордуңан тур да бас деген оңойбу? Билип алгыла, Адам уулунун жер бетинде күнөөлөрдү кечире турган бийлиги бар". Иса ушундай деди да, шал болгон кишини карап: "Сага айтам, тур, төшөгүңдү ал да үйүңө бар", деди. Шал киши ошол замат баарынын көз алдында ордунан туруп, төшөгүн алды да
Кудайды даңктап үйүнө жөнөдү. Баарын тең коркунуч басып, аң-таң болушуп, Биз бүгүн акылга сыйбаган укмуштуу окуяны көрдүк. деп Кудайды даңкташты. Ушундан соң Иса сыртка чыгып, салык жыйноочу жерде олтурган Леби аттуу кишини көрдү. Менин жолума түш. Деди Исага. Ал ордунан тура калды да, баарын таштап, Исанын артынан басты. Леби Исаны үйүнө чакырып, чоң сый көрсөттү. Анын үйүндө сарыкчылардын жоон тобу жана дагы башка адамдар Иса менен бирге дасторкондо отурушту. Дин мугалимдери менен фарисейлер буга нааразы болушуп, Исанын шакирттерине мындай дешти. Эй, силер эмне үчүн салыкчылар жана күнөөкөрлөр менен бир дасторкондон ичип жеп отурасыңар? Иса аларга: Дарыгер дени сактарга эмес, оорлууларга керек. Мен такыбаларды эмес, күнөөкөрлөрдү ниеттерин өзгөртүүгө чакырганы келдим, деди. Дин мугалимдери менен фарисейлер Исага: Жакыянын шакирттери бат-бат орозо тутуп сыйынышат экен. Фарисейлердики да ошондой кылышат. Сенин шакирттериң болсо, орозо тутпастан ичип жей беришет экен, дешти. Иса аларга мындай деди. Үйлөнүп жаткан жигит тойго чакырылган коноктордун арасында жүргөндө, аларды орозо кармагыла деп мажбурлоого болобу? Күйөө жигит алардан алынып кете турган күндөр келет. Орозону алар ошондо тутушат. Иса аларга мындай бир ибарат айтты. Эч ким жаңы кийимден айырып, эски кийимге жамабайт. Эгер жамаса, анда жаңы кийим да жыртылат. Жаңы жамаачы да эски кийимге жарашпай калат. Эч ким жаңы шарапты эскирген чанаштарга куйбайт. Эгер куйса, жаңы шарап чанаштарды айырып, өзү да төгүлөт, чанаштар да жарабай калат. Ошондуктан жаңы шарапты жаңы чанаштарга куйуш керек. Эч ким эски шарапты ичкен соң жаңысын сурабайт. Ал эскиси жакшы экен дейт.